угармандарга суроо салганбыз. Кимди чакыралы студиябызга, кимди көргүңүз келет десек көпчүлүгү Роза Аманова деген экен. Анда эмесе коногубуз тууралуу дароо кеп кылалы. Өнөрү элдин жүрөгүнө түбөлүккө сакталган өчпөс таланттар тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн бизде конокто Салтуу музыка фондунун негиздөөчүсү, профессор, комузчу, дастанчы, ырчы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, керемет үндүн ээси, айтор кайталангыс талант Роза Аманова эжекебиз. Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат, чоң рахмат, өзүңөрдө. Кош келдиңиз. Кутмандуу күнүбүз менен десек туура болот. Сизди студиябыздан көргөнүбүзгө аябай кубанып турабыз. Жакшы келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр, чоң рахмат. Алдын ала мен ошол эфирден бир аз кечигип калдым. Чоң кечирим сурайм. Жагдайга байланыштуу жалпы угармандарга, жалпы кыргыз элине мына Нооруздан кийинки, мындайча айтканда, жылдын биринчи күндөрүндө ысык салам менен баягы амандашканыбызга шүгүр дейбиз. Эми эжеке суроолордон дароо баштабасак дагы болбойт. Мындай дегим келип атат. Роза эжекебиз канча жылдан бери чыгармачылыктын казанында кайнап келесиз, баарыбыз билебиз. Сизди кичинекей кезибизде сыналгыдан суктанып, кара болуп турсак, азыр дагы ошо бойдон суп-сулуу, таптатынакайсыз. Сиз менен сыймыктанабыз деп дагы айтабыз. Анан баягы деп калдык, Роза Аманованын алгачкы жылдары, сахнага чыккан жылдарын эстегим келип атат. Ошол кезди бир эстебейлиби? Быйыл азыр мен ичимен санап атам. Жакшы суроо бердиңиз. Мен сахнага чыкканым 14 жашымда чыккам сахнага, филармонияда. Түгүл күнүнөн да эсимде. 29 октябрь болчу. Раматылык болуп кетти. Туганбай Абдиев деген биздин улуу устаттарыбыздын бири, баарыбыз сыймыктанган Салтуу музыканын анык алып жүрүүчүсү Туганбай атабыз. Мен ошол 8-класста өтүп, илгери 8-классты бүтөт эле да, 8-10 азыркыдай 11-класс деген жок эле да. Ошол убакта 8-классты бүтүп, мен Мураталы Күрөңкеев атындагы окуу жайга келдим. 14 жашта болчумун. Бир жыл эрте окугам да. Көп кишилер мага айтышат, ушу 72-жылкылар мен окугам, ошон үчүн 73 болсом дагы баягы бир класс өйдү. Анан ошо 14 жашымда 1900 ошондо 87-жылы болот да. Ошондо эсептегиле 87, 97, 2007, 2017 бер жагы 30 мына буйруса эмдиги жылы 35 жыл болуп калат экен да сахнага чыкканыма. Анан бирок эми чын-чынына келгенде бул баягы өнөргө келүү бул Алла Тааладан, албетте ошол өзүңдүн өнөрдөгү устаттарыңдан. Мен дайым эле айтып келем, мен биринчи устатым апам болгон. Ал киши кадимки Токтогул атабыздын шакирти болгон, Чоң Мурун деген. Ошол кишинин тоң кызы болгон, Маржанкүл деген. Ошол кишинин тарбиясы менен өскөн кызмын. Ал киши мага менин тайнем болсо дагы, мен өз апамдай багып өстүрүп, ошол бу жарыкчылык дүйнөдөгү көп нерселерге тарбиялаган кишиге да. Анан кийинки менин тагдырымда ушундай баягы бала кезде көксөп баягы пир туткан. Биз ал убакта эми радио болот эле да. Ошол радиону карап отуруп, кулагыбызга тыңшап дегендей, эртемен таң атканда ошол биздин аталарыбыз, эстебес аталарыбыз, жана жогоруда айткан Туганбай агаларыбыз, Ашырал аталарыбыздын концерттери менен башталчу да. Ошол кишилерди биз пир тутат элек. Мына ошол кишилердин колуна келип түштүм кийин. Кудайга миң мертебе тобо. Анан биз көргөн залкарлар менен ошол филармонияда куттуу филармонияда иштеген күндөр болду дегендей. Кыскасы, өнөрдө мага бир улуу устаттарды буйруган экен. Мына Болуш Мадазимов өзүнүн үйүнө барып, мисалы Сайрын Жөбөкөйдү үйрөндүм эле. Абамдын колунда жүрүп дегендей, бир айдай ошол пая кертчү эле, пая керткенде кошо жардам беришип дегендей. Асек абам менен мен бир ата бир эненин балдарындай, кызматтарындай үйүндө апабыз менен ушундай мамиледеш болуп кеткем. Себеби кызындай көрүп калышкан. Ушунчалык мен да кишилерди ошончолук өзүмө баягы жакын адам катары, үй бүлөнүн мүчөсүндөй мамиле кылчумун. Асек абам жөнүндө айтып отурса укмуш. Ал эми эстебес агайыбыз менен, эстебес атабыз менен колунда иштедим.
Эстебес агайдын өзү эле бир аалам болчу, бир өнөр дүйнөсү болчу да. Ал кишинин методикасы же болбосо ал кишидеги өтө өкүнүчтүү нерсе ошол залкарлардын көп баягы бир өнөрдөгү окутуу системасы же болбосо устаттык билгилиги сакталбай калгандыгына өтө өкүнөм. Ошол эле учурда Калыбек Жекшенов деген улуу устатка жолуктум. А киши комуз классынан берчи мен Күрөңкеевке келгенде, жана 14 жашымда келгенде, бизде плектор деп коет, домура деген аспап бар, 4 кулдуу темир, үнү мандолинге окшогон, мындай медиатор менен чертет. Мен ошол классты бүткөм да, Күрөңкеев деп коюп аткан. Анан кийин Бешеналиева атындагы институт бар эмес беле, искусство, ошол жерге тапшырганда раматлык Насыр Давлесов агайыбыз, биздин белгилүү композиторубуз, кыргыздын атын далайга таанаткан, ошол киши айтты: сен комуз чертесиңби? Анан мен да өзүм дагы ыктап турам да, ушу комуз чертсем жакшы болот эле. Себеби апаман көп күүлөрдү үйрөндүм. Баса Токтогулда жүргөндө ошол апаман кийинки мектептеги мыкты менен устатым Эркин Батырканов болду. Эркин Батырканов ал киши эң сонун күүлөрдү үйрөттү бизге. 9 кайрык баш болгон Мен кыял деген ошол күүлөрдүн, ошол кишинин күүлөрүн мен бүгүнкү күнгө чейин ошол үйрөтүлгөн баягы мындай вариантта десем болот, ошондо чертип жүрөм да. Анан ошол күндөрдөгү өзгөчө ушул Насыр Давлесовдун арты менен мен комуз классына келип калгандыгыма өтө кубанам. Себеби консерватория 93-жылы уюшулду да. Ошол жерден Калыбек Жекшенов деген улуу устат күттүм. Ал киши кадимки Ыбырай атабыздын Жыргал күнгө окшогон, Карамолдо атабыздын Ибаратка окшогон залкар кара күүлөрүн үйрөттү. Күүлөрдүн өзгөчөлүгүн, андагы шилтемдердин, кайрыктардын маани маңызын дегенде, кыскасын айтканда мен ошол тагдыр маразымын улуу устаттарга жолукканыма. Анан ошол кезде баягы жаштык кезде эстеп атпайбызбы? Ошол учурда дагы баягы сулуулугуңузга сыктанып, артыңыздан калбай чуркаган мырзалардын дагы саны арбын болуш керек эле. Мен билбейм антип чуркаган деп айта албайм. Гүлдөрүн көтөрүп алып. Антип деле айта албайм. Себеби дегенде мындай да, мага көп киши мындай бир сын пикир көп айтышат. Мындай мүнөзүмдү мындай эмерек деп айтышат да, кандай десем. Татаал эмеспи? Мындай биз бала кезде мындай тарбияланып калдык да. Артисттер дегенде, же менин апам ошондой тарбиялаганбы билбейм. Артисттер дегенде мындай башкача мамиледе болот элдим деп айтышчу да. Ошол себептен мендеги мына бекем тартип, анан адамдарга өтө эле ачыла бербегендик. Бардык эле жерде мен мындай кээде адамдардын ошол жакшы сапатын, жумшак сапатын кээ бир адамдар аны башка жагына пайдалангысы келет экен да. Ошол себептен мен айта албаймын ошо эч качан менин артыман чуркап эле ушинтип гүл көтөрүп эле чуркап жүргөн жигиттер болду деп айта албаймын. Айтпаймын дагы, себеби тагдыр буйруду. Мен турмушка биринчи жолдошум ала качып кетти. Ал экөөбүздүн мамилебиз келишкен жок. Аны бүт кыргыз эли билет. Тагдыр мени Кубанычбек Мырзабековичке жолуктурду. Мына чейрек кылым болуп калды. Биздин баш кошконубузга буйруса, балдарым алды 25-ке чыгып калды дегенден. Ал эми биринчи мындай сөздүн орою жолу келип калган айта кетейин. Баягы элдин арасында ар кандай сөз бар да. Мен 2 балам менен турмушка чыктым да. Биринчи турмушумдан 2 бир уул бир кызым менен келдим Кубанычбек Мырзабековичке. Анан кээде таң калам, ушу билип билбей эле кыргыздар сүйлөй берет да. Элдерчи мени менен кошо жашагансы элечи. Мен ушул Кубанычбек Мырзабековичке ушу эфирден туруп бир рахмат айткым келет да. Ушул киши мени бир 2 балаң менен келдиң деген жок. Бул кишинин эркек уулдары жок эле. Анан ошол менин бир уул бир кызымды, Алтынай менен Дастанымды өзүнүн баласынан артык бакты. Алтынайды күйөөгө берди. Мына Кудайга шүгүр. Дастанды окутту дегендей. Ошол себептен жанагы балдарын таштап коюп анан Жумалиевке тийип алыптыр деген кишилерге ошо эфирден айтып коеюн деп атам. Экинчи, билип билбей андай сөздөр токтотуш керек да, айта бергенди. Баягы кээде ойлойсуң да, бийик болуш керек,
теңелбеш керек дейсиң да, теңелбей койсоң, унчукпай койсоң, кээ бир адамдар ошону бир баягы бир боштукка кабыл алышат экен да. Ошон себептен азыр эми эфир сиз чакырып калдыңыз. Сөз мындай суроо бериле эле, рас мен ошол суроодон пайдаланып жооп берип коеюн деп атам. Ошо мындай сөздөр токтотуш керек. Менин алтын айым дагы, дастаным дагы ошол Кудайга шүгүр, мен өзүм тарбиялап өстүрүп, Кубанычбек Мырзабековичке баягы бир чын дилдеги өзүмдүн ыраазычылыгымды, негизи өгөй атанын баары эле андай адил боло бербейт. Ушундай бул киши укмуш ата болду. Менин балдарым мага караганда ошо Кубанычбек Мырзабековичке жакын. Ошол себептен билип билбей сүйлөбөш керек да. Ушуну айтайын деп атам. Ал эми кыргыз элинде